Саламатсыздарбы, урматтуу дыйкандар, урматтуу фермерлер, айыл чарба адистери. Бул биздин даярдалган видео сабагыбыздын негизги максаты эрте бышуучу картошканын агротехникасын көрсөтүп берүү. Мындайча айтканда, эрте бышуучу картошка өстүрүүчү фермерлерге, дыйкандарга жана айыл чарба адистерине сунушталат. Окуунун даярдоонун негизги себептери өзүңүздөргө белгилүү, акыркы жылдарда эрте бышуучу картошканын аянты жылдан жылга көбөйүп баратат. Себеби бул бир кыйла жагдайлары, артыкчылыктары болгондугуна фермерлерди бул багыттагы айыл чарба багыты кызыктырып жатат. Эрте бышуучу картошканын негизги артыкчылыктарынан бири болуп, биринчи кезекте дыйкандарга эрте киреше алып келүүчү тармак болуп эсептелет. Башка айыл чарба эгиндерине салыштырганда, эрте бышуучу картошкалар өтө жакшы болгондо, майдын башталыш жагында же болбосо май айынын ичинде, эң кечи менен июнь айынын башталышында дыйкандар колдоруна киреше алуусу мүмкүнчүлүк берет. Экинчи жагдайы, экинчи артыкчылыктарынан болуп, эрте бышуучу картошка өстүрүүдө жерден пайдалануу эффективдүүлүгү жогорулайт. Бул дыйкандар үчүн өтө маанилүү болуп эсептелет. Себеби эрте бышуучу картошка өстүргөн дыйкандар эрте картошканы өстүрүп алып, анын ордуна ар түрдүү эгиндерди экинчи түшүм катары өстүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экинчи түшүм катары көпчүлүк дыйкандар негизинен жүгөрү өстүрөт, себеби өздөрүнүн тоютка болгон муктаждыктарын канааттандырып, же болбосо даярдалган продукцияны сатып, дагы кошумча киреше алуусу дагы мүмкүн. Андан сырткары ар түрдүү жашылчалар, сабиз, капуста, мына ушундай эгиндерден өстүрүп алуусу дагы мүмкүн. Ошондой эле күрүч, же болбосо айрыкча акыркы убактарда кирешелүү болуп багытталуу болуп жаткан бакча өсүмдүктөрүнөн дарбыз өстүрүп, толугу менен түшүмдү бышып жеткирилип алууга мүмкүнчүлүк берет. Акыркы жылдарда бул багыт боюнча эрте өстүрүүчү картошкалар азыр башталып калды. Картошкадан кийин кирешелүү болуп жаткан тармагыбыздардан бири пакта эгинин дагы эгип, жакшына түшүм алып, анын натыйжасында жакшы киреше алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Дагы бир мындай артыкчылык жагдайларынан бири бул башка эгиндерге, айрыкча пактага же жашылчага салыштырмалуу жумушчу кол жумушун көп талап кылбайт. Эгерде эгүү менен түшүмдү жыйноо мезгилинде гана жумушчуларды алып, калган агротехникалык эрежелерди, агротехникалык жумуштарды үй бүлөсү менен жарым гектардан 1 гектарга болгон чейин жерде өстүрүп, өз күчү менен өстүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Азыркы мезгилдерде биздин ошол айыл чарба багытында жумушчу күчүнүн дефициттүүлүгү өтө курчалган мезгилде бул дагы дыйкандар үчүн бир кыйла ыңгайлуулуктарды жаратып берет. Андан сырткары дагы артыкчылыктарынан бири бул экологиялык мааниге ээ болгон жагы. Көбүрөөк, мисалы үчүн ошол эле жашылча же болбосо пакта эгиндерине караганда картошкада бул пестицидтерди колдонуу бир кыйла төмөн. Ошондуктан бул экологиялык жактан дагы өтө жакшы, ыңгайлуу эгиндердин бири болуп эсептелет. Бирок ушуга карабастан өзүнүн бир кыйла мындай кыйынчылыктары дагы, же болбосо көйгөйлөрү дагы болушу мүмкүн. Алардан бири бул негизинен картошканын органикалык жер семирткичке болгон талабы. Себеби бул органикалык жер семирткичке өчө талапчан келет. Мисалы үчүн түштүктөгү негизги эгиндерден бири болуп жаткан пактага же болбосо жүгөрүгө салыштырганда органикалык жер семирткичке өтө сезимдүү келет. Ошондуктан органикалык жер семирткичке болгон талабы күчтүү болуп эсептелет. Экинчи дагы бир кээ бир дыйкандарга ыңгайсыз же кыйнап жаткан жагы картошка өсүмдүгү өтө жердин күрдүүлүгүнө, асылдуулугуна талапчан болот. Ошондуктан мынандай күрдүүлүгү начар, асылдуулугу начар же болбосо топуракка болгон талабы күчтүү жерлерде гана өстүрүүгө чектелген өсүмдүк болуп эсептелет. Эми биз көңүлүбүздү агротехника, ошо эрте бышуучу картошка өстүрүүнүн агротехникасына бурсак. Эрте бышуучу картошка өстүрүүнүн
өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар жана шарттары бар. Эрте бышуучу картошканы өстүрүүдө кандай шарттарды сакташыбыз керек? Бул биринчиден климаттык шарттарды, агроклиматтык шарттарды көңүлгө алышыбыз керек. Мындайча айтканда, климат ошол эрте бышуучу продукцияны жеткирип берүүгө ыңгайлуу болуш керек. Биз эч качан тоолго жакын, тоолуу аймактарда эрте картошка өстүрө албайбыз. Эрте бышуучу картошканы негизинен өрөөн жерлерибизде, мындайча айтканда, мурдагы Союз мезгилинде пакта өстүрүлгөн аймактарда өстүрүшүбүз мүмкүн. Себеби бул аймактарда, бул региондордо жаз эрте келет. Мунун натыйжасында продукцияны эрте бышып жетилүүсүнө шарттар, климаттык шарттар туура келет. Бул биринчи шарттарыбыздан бири. Экинчиден, көпчүлүк дыйкандарыбыз сиздерге белгилүү, картошка өсүмдүгү бышып жетилүүсү боюнча негизинен эрте бышуучу картошкалар, орто бышуучу картошка жана кеч бышуучу картошка болуп бөлүнөт. Ошондуктан сортту туура тандап алуу керек. Ошол эрте бышуучу картошканы өндүрүүдө негизинен эрте бышуучу сортторду тандап алышыбыз керек. Мындай сорттор бизде акыркы мезгилдерде өзүнү жакшы көрсөтүп келген сорттордон болуп, булар Ривера сорту, бул өтө эрте бышуучу сорт болуп эсептелет. Андан сырткары Импала сорту, Агата сорттору жана ушул сыяктуу бышып жетилүү мезгили 45 күндөн 60 күнгө чейинки болгон сортторду колдонсок, максатка ылайыктуу болот. Эч качан биз кечки сортту эгип алып, эрте продукцияны жеткирип ала албайбыз. Мына ушул нерселерди сакташыбыз керек. Мындайча айтканда, сортту эрте бышуучу сорттогу үрөндөрдү өстүрүшүбүз керек. Үчүнчү шарттарынан болуп, бул картошканы сөзсүз түрдө өндүрүп эгүү, картошканы эгүүгө даярдоо. Өндүрүп эгүү картошканы жерден чыгуусунун 5 күн, 7 күнгө тездетип берет. Төртүнчү шарттарыбыздан болуп, бул органикалык жер семирткичтерди колдонуу. Органикалык жер семирткичтер, дыйкандар сиздерге белгилүү, бул өсүмдүктүн өсүп өнүгүүсүн тездетет. Органикалык жер семирткич берилген топуракта температура жогорураак болот. Ушунун натыйжасында өсүмдүктүн өсүп өнүгүүсү тезирээк жүрөт. Ошондой эле бышып жетилүүсү эртерээк болот. Кийинки шарттарыбыздан эң негизги шарттарыбыздардан бири болуп, бул картошканы отургузуучу, картошка өстүрүүчү жерди эгүүгө даярдоо процесстери бар. Мына ушул топуракты даярдоону сөзсүз түрдө күздө жүргүзүп коюу керек болот. Себеби картошканын эгүү мөөнөттөрү өтө кар кетиши менен эле ошол эгүү картошканы отургузуу жүргүзүлөт. Эгерде күзүндө бул топуракты эгүүгө даярдап койбой турган болсок, эгүү картошканы отургузуу кечигип кетиши мүмкүн. Натыйжада продукциянын жетилүүсү дагы бир кыйла кечигүүсү мүмкүн. Мына ушундай шарттарды сакташыбыз керек. Ошондо гана биз эрте бышуучу картошканын өз убагында эртерээк бышырып сатып алууга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Андан сырткары дагы шарттардан бири болуп, агротехникада көпчүлүк дыйкандар ар түрдүү ыкмаларды колдонулат. Ошолордун бири болуп, эң мындай маанилүүсү дегендеринен бири бул картошканы пленка астында өстүрүү. Бул ыкма менен картошканы бир кыйла бышып жетилүүсүн биз тездетүүгө жетишибиз мүмкүн. Биз сиздер менен азыр негизинен картошка, эрте бышуучу картошка өстүрүүнүн шарттары, кандай талаптары, өзгөчөлүктөрү жөнүндө сүйлөштүк. Эми ошол эрте бышуучу картошка өстүрүүнүн агротехникалык эрежелерине өтсөк. Агротехникалык чаралардан эң биринчилеринен, ошондой эле эң негизги жана маанилүүлөрүнөн болуп, бул топуракты даярдоо болуп эсептелет. Картошка, эрте бышуучу картошка өстүрүүчү жерди даярдоо негизинен күзүндө жүргүзүлүшү керек. Күзүндө жер даярдалып, үрөн эгүүгө даяр болуп даярдалып калынышы керек. Топуракты кантип даярдайбыз? Биринчи кезекте эрте бышуучу картошка өстүрүүчү жерди ар түрдүү таштак же башка керек эмес предметтерден, өсүмдүк калдыктарынан тазалап чыгышыбыз керек.
Эгерде керек болгон мезгилде, эгер жер катуу болсо же мурдагы өсүмдүктөрдүн калдыктарынан мындай жапайы чөптөрдү баскан жер болсо, айдоо алдынан жакшына кылып сугарып алган жакшы. Андан кийинки кыла турган нерсебиз, айдоонун алдынан органикалык, фосфордук, калийлик жер семирткичтер жерге берилип, анан айдоо жүргүзүлүш керек. Бул жерде эң көңүлгө мындай өзгөчө белгиле баса кете турган нерсе, ошол органикалык жер семирткич, мына фосфор органикалык, минералдык жер семирткичтер, булар ошол айдоого өтө жакын калганда, же болбосо өтө жакшы болот, ошо айдоо боло турган күнү берип туруп, анан айдоону жүргүзүп берсек, баягы биз берген жер семирткичтердин эффективдүүлүгү жогору болот. Күзүндөгү айдоону жүргүзгөндөн кийин, анан айдоо дагы талапка ылайыктуу болуш керек. Мүмкүн болушунча 28-30 сантиметрден кем болбогон тереңдикте айдоону жүргүзүшүбүз керек. Айдоо жүргүзүлүп бүткөндөн кийин жерлерди, керектүү жерлерин кол менен тегиздеп алып, анан тегиз мала салыныш керек. Эгерде үрөндү эгүү кол менен жүргүзүлө турган болсо, ошол эле күзүндө жерди даярдоодо жөөктөрдү тартып коюу керек болуп эсептелет. Жөөктүн аралыгы картошка өстүрүү үчүн 70 сантиметр аралыктагы жөөктөр тартылып, ушинтип эрте бошочу картошка өстүрүүчү жерди даярдап алышыбыз керек.